Балдар, азыр биз видео көрдүк. Видеодон Манас ааламына кирип, кайсы окуяны таныдык? Эмне жөнүндө сөз болду? Көкөтөйдүн ашы. Бүгүнкү өтө турган темабыз эмне жөнүндө болот экен? Көкөтөйдүн ашы жөнүндө болот экен. Бүгүнкү сабагыбызда кандай максат коет экенбиз? Эмнени үйрөнүшүбүз керек? Кыргыздын каада салтын, урууларын, кыргыз урууларын билебиз. Кыргыздын баатырларын, кандай баатырлар болгон Манас эпосунда. Дагы Нурсултан, сен оюңду айтып көрчү. Кыргыздын улуттук оюндарын билет экенбиз. Силердин алдыңарга баалоо курчундарын берем. Ар бир туура жооп бергениңер сайын, ар бир кадамыңар, билимиңер бааланып жүрүп отурат. Анан аягында кайсы топ өзүнүн мыктылыгын көрсөтсө, 5 деген баага татыган болот. Өзүбүздүн билим курчунубузду толтурабыз. Ар бириңерге бирден жебе берип турам. Ушу менен бааланат. Балдар, алдыңарда байыркы кыргыз Орхон Энисей жазуулары турат. Бул жерде силерде топтун атын жашыргам. Бул жөн таштар эмес, сырдуу таштар. Тобуңардын атын чечмелеп чыгасыңар. Азыр мен ачкычтарын берем. Кайсы тамга азыркы учурда кандай болуп жазылат. Анда эмесе баштадык, ар бир топ кел иштегиле. Кайсы сөздөр жазылган топтун аты, муну окуп чечмелеп бересиңер. Акен молчу. Оңу. Аян. Бистаптык аян деген сөз экен. Азаматтар, аян деген сөз болчу. Аян деген сөз эмне өзү? Ким айтат? Аян деген уктуңар беле мурда? Манас эпосу, манасчылар Манас айтарда эмне көрчү эле? Түшүндө? Түш көргөт, аян көрөт, Демек силердин атыңар сырдуу ат экен. Бүгүн аян деген ат ыйгардым силерге. Жакшы. Мына бул тамга Х экен. Р тамга экен бул. А, 2А. Мына. Биз таптык Кыран экен. Азаматсыңар балдар, демек силердин атыңар, тобуңардын аты Кыран тобу. Кыран Манас колдосун силерди бүгүнкү сабакта. Азыр мындай кылабыз. 41-чи беттен 43-чү бетке чейин аян тобу окуйсуңар. Силер болсо Кыран тобу. Карт Кошойдун жолойдөө менен күрөшкөнү деген бетти анан чоң казатты окуп чыга калабыз. Бат-баттан тез-тезден көз жүгүртүп, түшүнүп окуйбуз. Окуганыңарды эмне? Ким түшүндү? Эмне жөнүндө жазылыптыр? Көкөтөй хандын ашында жалгыз болуп окурмун деген өзү жар издеп жүргөндө Көкөтөй хан каза кылат. Ошондо окурмун баарын чакырат дагы, келип Көкөтөйдү көмүп башташат дагы. Баарын чакырат да, бирок Манас чакырбай койот. Ошондо дейин Манас деген Көкөтөйдүн эмесине топурак салып алат. Манас Көкөтөйдүн топурак салганга чакырып. Жакшы. Аян тобу азаматсыңар, мынакей бир жебе курчунуңарга кетти. Балдар, азыр көңүлүбүздү экранга бурабыз. Көкөтөйдүн ашы жөнүндө анимациялык фильм көрөбүз. Теңирге тайынган кыргыздын Көкөтөй ханы таң торгоюсу жакта эл жерине бата сурап, кересин айтып, оозунан көк түтүнү бор этип, көкүрөктөн жан кетип, сүйгөн жоо бөлүр. Көкөтөй ажонун ашы билбегенге көп жерден ашы болду. Билгенге 40 буруу кыргыздын бириккен башы болду. Намысыбыз, арыбыз, ханыбыз, жаныбыз бир экени билинди. Ким кас, ким дос экенин аш көрсөттү. Андай болгон соң, ар кимибиз өз башыбыздын гана камын ойлогонубуз жарабас. Ашка чейин ар бир хан өз бураанын чакырып, өзүнүн очок намысын талашчу. Мурун Көкөтөйдө бураан чакырды. Тынга бурааныбыз бир болсун.
Манас болсын, Қырғыз болсын, жаша Манас, бар бол Қырғыз деп уран таштамағымыз нарт болсын. Көкөтөйдүн ашына чейин 40 урул кыргыз өз-өзүнчө уран чакырышкан, азыр видеодон көрө алдыңар ошону. Мына бул жакта кыргыз урууларынын эл таңбалары турат. Ошо Көкөтөйдүн ашындагы чоң чырдан кийин Манас баардыгын бириктирип, мындан кийин ар ким өз-өзүнчө уруусунун уранын чакырбай, кыргыз деп уран чакыралы, Манас деп уран чакыралы деп анан баардыгын бириктирген экен. Эми балдар суроо силерге, өзүңөрдүн урууңарды көрсөтө аласыңарбы? Ким көрсөтүп берет мага? Кел Сабина, сен саяк уруусун көрсөтөсүң. Мен саяк уруусунанмын, бул өзүмдүн уруумдун эң таңбасы болот. Саяк уруусу. Байтур, сен кайсы уруудансың? Сары балыш уруусу. Өзүң уруун көрсөтүп тур. Сары балыш уруусунун эң таңбасы. Бул эң таңба болсо, Манастын эң таңбасы. Айын менен күндүн бирөөсүнөн бүткөндөй, асман менен жериңди тирөөсүнөн бүткөндөй деп чечмеледи. Аянтабы силер Көкөтөйдүн ашындагы кандай каада салттар болгон, улуттук оюндар ойнотулган, аштын өткөрүү тартиби маалыматтарды бөлүшкүлө бири-бириңиз менен. Анан кийинки топко презентация кылып беребиз. Кырантоо силерге болсо тапшырма. Бул жерде Кыргызстандын картасы турат. Ошол Көкөтөйдүн ашына кимдер келген, кимдер чакырылган, кандай тарыхый мааниси бар бул аштын, кайсы жерде өткөн жүрүш жасайсыңар картаны менен. Манас каяктан барды, аш кайсы жерде өттү, өзүңөр сүйлөп бересиңер. Кошой менен жолойдун күрөшү Кыргызстан картасы боюнча көлдөк. Манас таластан көлгө ашка болду. Көкөтөйдүн ашы кайсы жерде өткөн? Ысык көлдө, анан кайсы жайлоодо? Жолой Кытайдын балгону болот. Кытайдан бар. Көкөтөйдүн ашында кандай эртип көрсөтөт? Бир менен кармашат. Кошой менен кармашат. Кошойду тапчы. Кошой менен кармашат. Экөөнүн күрөшү канча убакытка созулган? 3 күн 4 күн. Кээ бир маалыматтарда 3 күн деп айтылат. Кээ бир маалыматтарда 45 күнгө чейин созулат дейт. Эми Манас эпосу деген 70тен ашык варианты бар да. Мыкты жооп берген үчүн Нурсултан Мурсага бай аянтоо белгилеби, силердин жолуңарды улам. Дайсыңарбы? Көкөтөйдүн ашы Манас эпосундагы эң чоң окуялардын бири. Көкөтөй ханын ашы Каркара жерлесинде өткөн. Ал элдерди чогултуп, саясий маданий окуя болгон. Ал ашта уруулар, алыптар жана батырлар чакырылган. Жакшы, азаматсың. Оюнга ат чабыш, Берениш, күрөш. күрөш оюндары ойнотулган. Ат чабыш оюнунда байгеге деген 80.000 жылкы, 1 атан, 100.000 кой, 9.000 үй сайылган. Азыркы эсеп менен болжол менен 80.000 жылкы, болжол менен 12 миллиард киши көргөн. Демек, бир эле аштагы ат чабыштын байгеси канча болот? 12 миллиард болжол болгон. Не деген акча, Көкөтөйдүн ашында жанагындай масштабтуу ат чабыштар ойнотулуп атат, ашта. Чыныгы азыркы реалдуу жашоодо ушундай аштар өткөрүлөбү? Бүгүнкү күндө андай масштабтуу ашты көрө элексиңер, бирок тарыхтан окуган кимдин ашы бар экен? Мен билем, Шабдан Батырдын ашы бар. Шабдан Батыр ашы бул кыргыз элинин эң чоң эсте калган аштардын бири болот. Сабина, Шабдан Батырдын ашы кайсы жерде өткөрүлгөн? Кичи Кемер өрөөнүндө Чүй облусунун 1912-жылы октябрь айында өткөрүлгөн. Жантай уулу эскерүү үчүн өткөрүлгөн аш болуп эсептелет. Жакшы, азаматсың. Сонун маалыматтарын таап келгенсиңер, азаматсыңар. Келгин эми чыгымдарды эсептейли. Бүгүнкү күндө ашты кандай белгилейбиз? Бүгүнкү күндө аштарда деген атактуу даңктуу адамдарга 1 же 2 жылкы союлат. Элдин санынан жарыша. Канча кишиге жетет? 40-50. Аны азыр кафелерде тосуп калдык, 40-50 адамга 1 жылкы эсептелет. Аябай көп союлса 2-3 союлат, болбосо 1 эле жылкы союп белгилейбиз, азыркы күндө. Эми эсептөөңөр боюнча Көкөтөйдүн ашында канча жылкы союлуп атат? Канча адам келген? Болжол менен 300 жылкы союлуп атат. Ондогон миңдеп адамдар келген болчу. Шабдан Батыр менен Көкөтөйдүн тамактары бир болгон, окшош болгон. Ашка даярдалган. Окшош болгон, бирок Көкөтөйдүн ашы 10 эсеге көбүрөөк кеткен.
Ошон үчүн 12.000 тонна азык түлүк кеткен ага. Анан 300.000 жылкы кеткен. Ошондой эле уй, койлор ошондой эле жакын союлган деп эсептейбиз. Демек, Азыркы учурда божомол менен 150.000, эсептегенде 45 миллионго жакын. элестетип көргүлө балдар. Эми бир жанагындай чоң ашка 45 миллион сом кетип атат. Азыркы акча менен элестетип көргүлө. Бул не деген акча, Азыркы күндө ушундай көп акчаны сарптап ашырып көрсөк болобу? Мааниси барбы? Жок, мааниси жок. Анда биз финансылык жактан сабактуу эмес кылабыз. Керектүү жакка гана акчаны бөлүштүрүшүбүз керек, Азамат, сага жооп бергениңер үчүн Сабина, сага упай, Айнур үчүн да упай, Нуржа үчүн Аймырза, Азамат жана Айганыш жооп. Жакшы. Жакшы, активдүү катышкан атасың Азаматсың. Дагы жооп бергиле бул тараптан. Аруке, Азиза сага. Азамат сага. Бүгүн сабакка абдан жакшы даярдангансыңар. Тест аркылуу силерди сынап алайын. Эми биринчи суроо. Көкөтөйдүн ашты өткөрүү демилгесин ким көтөргөн? Көкөтөйдүн жалгыз баласы Бокмур өткөргөн. Туура жооп. Кийинки суроо. Кыргызстанда картага жайгашкан Демек, картынан басып көрөлү. Туура жооп. Дагы чыр-чатактын натыйжасында эмне болуп кетти? Нурбек? катуу уруш таассырап комузга айланып кеткен. Демек, аштын аягы чыр-чатакка айланып кетти. Ат чабыш ойнотулган, Сармерден ак терек, көк терек кайсы журт ойноткон? Той болуп атканда. Негизинчи ат чабыш ойнотулган. Көкөтөйдүн ашы эпизодунда эпостун негизги идеясы кайсы? Элдин ынтымагын, биримдигин жана баардыгын сарабадан жаңыртуу. Манас кандай баатырлык көрсөттү? Камактардын баатыры Конорбай Бокмурдан Манкели таа чабыштаганда бүгүн Манкели десек эртең актыланышып кетип, намыстан ошондо камактарга кырмызы алыптар. Ошондон намыс өзүн лидер сыяктуу алып жүрүп, баарын элдеп барып көтөрүшүп алышат. Уруш башталды. Демек балдар, бүгүнкү сабакта биз кандай максат койдук эле? Көкөтөйдүн ашты Билдикпи маалымат? Жакшы. Дагы кыргыз каада салттар жөнүндө билели дегенбиз, Билдикпи? Көкөтөйдүн ашына кайсы баатырлар келген? Кайсы баатырлар келгенин билбеген деген. Кандай? Өз урууларыбыздын эл таңбасын биле алдык. Демек, бүгүнкү сабагыбыз максатына жеттиби? Жеттиңерби максатына? Азаматсыңар. Эми кайсы топ өзүнүн мыктылыгын көрсөттү, карап коелу. Кана упайларды санап атат. 12. Силердикичи? Бүгүнкү сабагыбызда максатыбызга жеттик деп айттыңар. Упайларыңарды эсептедик. Баарыңар мыкты сабак көрсөттүңөр. Бүгүн жакшы билим ала алдыңар деп мен ишенем.